Чечим коронавирус пандемиясына байланыштуу сот системасы тарабынан отурумдун катышуучуларынын топтолушун азайтууга жана коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө максатында кабыл алынганы айтылды. Кечиместе онлайн форматта өтүп жаткан сот отурумдарынын оң жана терс жактарын талкуулайбыз. Студиянын коногу Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Терметчиков. Ошондой эле биз телекөрүүчүлөргө да кайрылып кетебиз. Эгерде онлайн сот отурумдарынын өтүшү боюнча сиздерде кандайдыр бир суроо жаралган болсо 67-04-76 телефонуна чалып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мирлан Арстанбекович, саламатсызбы? Дагы бир жолу студиябызга куш келипсиз. Бишкек шаарындагы сот отурумдары 7-июлдан бери онлайн форматта өтүп жатканын жогорку соттон билдиришти. Бул аралыкта сиз жеке өзүңүз канча сотту онлайн форматта өткөрдүңүз? Ушул жылдын 7-июлдан бери мен 20-га жакын сот отурумун өткөздүм онлайн режимде. Кандай экен? Эмне өзгөчөлүктөр албетте болот да, анан сизге ыңгайлуу болдубу? Сиз ошол сот отурумун өткөрүп атканда, ошол сот процессине катышып аткандардын пикирлери кандай болду? Менин практикамда ушул онлайн режимде сот отурумун өткөрүп жаткан учурда тараптар нааразычылыктарын билдиришкен жок. Анткени кыска мөөнөттө азыркы пандемия убагында ушул айыпталуучунун ден соолугун камсыз кылуу максатында, коопсуздугун камсыз кылуу максатында ушундай сот отурумдар жүрүп жатканынан нааразы болгон сот отурум катышуучуларын мен кездештирген жокмун. Мындай сот отурумдарды жүргүзүүгө мыйзам жол берет. Сот отурумунда тергөө изоляторунда айыпталуучу тергөө изоляторунда отурат. Ал өзү визуалдык түрдө жана үн менен визуалдык түрдө сот отурумунун баардык катышуучуларын, судья, прокурор, өзүнүн жактоочуларын, жабырлануучу тарапты, сотко келген күбө катары жана башка катышуучуларын онлайн түрүндө түздөн түз катыша алат. Жана орусча айтканда принцип непосредственности деп коет. Тикелей сот териштирүүнү тикелей жүргүзүү принцибине карама каршы келбегендигинен ушундай сот отурумдар жүргүзүлүп жатат. Нааразы болгон адамдарды мен көрө элекмин. Сот отурумдарынын ошондо бардык түрү онлайн форматта өтүп атабы? Сот отурумдар бардык түрү онлайн түрдө өткөн жок. Бир гана айыпталуучулар, камакта болгон айыпталуучулар карата гана онлайн түрдө өтүп атат. Анткени жабырлануучу менен күбөлөрдү онлайн видеоконференциясы менен сурак кылууга мыйзам жол берет. Ага тийиштүү өзүнүн шарттары бар. Бирок азыркы учурда бир гана ушу айыпталуучулар, камакта отурган айыпталуучуларга карата гана онлайн түрдө өтүп атат. Анткени ошого тийиштүү жабдуулар орнотулган. Тергөө изоляторлорго биздин сотто дагы, сот отурумунун залында дагы ошондой тийиштүү жабдуулар орнотулган. Башка жагдайларда онлайн түрдө азыркы учурда процесстер өтпөйт. Ушул онлайн режимде өтүп аткан сот отурумдары канча убакытка созулат? Мисалы үчүн мындай кадимки сот отурумдары башкачараак болуш керек, Анан техникалык мүмкүнчүлүктөр канчага чейин жетет? Ошо сот отуруму учурунда байланыш үзүлүп калган, ушундай бир проблемалар болгон жокпу? Сот отурумда мурун кандай өтүп жатса, ошондой эле өтөт. Ошол эле тартипте, ошол эле мыйзамда каралган тартипте. Бир гана айырмачылыгы айыпталуучу тергөө изоляторунда видеоконференциясы менен болду. Башка эч кандай айырмачылыгы жок. Процесс мурда кандай өтүп жүрсө, ошондой эле өтүп жатат азыр. Биздин телекөрүүчүдөн суроо бар экен, Мирлан мырза. Ошол телекөрүүчүбүзгө уруксат берели анда. Саламатсызбы? Саламатчылык.
Угуп атабыз, сурооңузду айтып бериңиз. Мен связь байланыш кандай болуп атат? Жакшы угуп атат. Мындайда мен кыскача суроо берейин. Мен мындай болуп атат да, азыр мынау коммуникация менен мынау сот алып баруучулар шулар менен жүзүп атат, технологиянын жардамы менен. Мен бул сөздүн токотор жери мындайда, эсер мезгилинде, КПСС мезгилинде эле канча деген мына соттор взятка алып, КГБнын балдары алып жүрүшкөн. Мына московский КГБлар. Булар ачык алып чыгып эмес болчу журналисттер. А эми мындай азыр бизде мындай автоматизированный идеологияны электроника кылыш керек да, идеологияны. Техниканы электроника эмес, идеологияны электроника, законду электроника кылыш керек. Мына кийин азыр мына менин суроом мындай да, мына соттор кетип, мындай взятка алып, кийин бир башка жактарга которулуп, бир 15 жыл, 20 жыл пенсияга чыккандан кийин. Кечиресиз, сиз ушул онлайн форматта жүрүп жаткан задний числа менен жооп бере алам. Ушундай закондор арылганбы силер жерде, секретный закондор, жашырын закондор. Суроо түшүнүктүү болду да? Жок, сиз деген бүгүнкү тема боюнча сурооңузду берсеңиз, эгерде бул боюнча суроо болбосо, аны биз башка күнү талкуулайбыз. Чоң рахмат сизге. Мына ушул сиздер өткөрүп аткан онлайн сот процесстери боюнча айрым айыпталуучулардын жактоочулары нааразычылыгын билдирип атышат да. Мисалы үчүн ошол алар коргоп аткан адамдар менен байланыш жакшы болбой атат. Анан аралыктан өткөндө биз өзүбүздү мындай ыңгайлуу сезбей атабыз деп ушинтип айтып атышат. Канчалык негиздүү ушулардын айткандары? Мен биринчиден айтып кетет элем, ушул соттук териштирүүгө чейин тергөө бүткөндө, ошондой эле тергөө бүтүп иш сотко ашканда айыпталуучу, анын жактоочусу ушул баардык иш материалдары менен таанышууга укуктуу. Ошол сот мурда эле, азыр видеоконференция жок деле алар ушундай укукка ээ болчу, азыр дагы ээ. Алар албетте процесске экөө биригишип айыпталуучу менен жактоочусу даярданышат, өздөрүнүн процессуалдык позициясын иштеп чыгышат. Сотто кимге кандай суроо беребиз, кандай позиция, кандай жооп беребиз, ошонун баарын алдын ала алар иштеп чыгат. Ошондуктан онлайн режимде сот отурумунда алар өздөрү соттук отурумга, соттук процесске даяр болушат. Эгерде бир кандайдыр бир процессуалдык жагдай болуп калса, кандайдыр бир жагдайлар ыңгайсыз аларга, алардын укугун мындай чектей турган жагдайлар пайда болуп калса, албетте алар сот отурумда сотко төрагалык кылуучу судьяга өтүнүш келтирүүгө укуктуу. Ушул маселе боюнча кийинки соттук отурумга даярданып, биздин кызыкчылыктарды камсыз кылуу максатында ушу кийинки соттук отурумга жылдырып бериңиз, же болбосо башка бир тийиштүү өтүнүштөрдү келтирүүгө укуктуу да. Мыйзам боюнча эгерде анын конституциялык укугун, өзүн коргоо тууралуу мындай бир существенный бир маселе боло турган болсо, албетте сот карап анын укугун камсыз кылууга аракет кылат. Ошол эле учурда алардын дагы бир ошо келтирген жүйөсү онлайн форматта жыйын өткөрүү ишти батыраак жапканга шарт түзөт деп айтып атышат да. Биринчиден, ар бир иштин кароонун өзүнүн мыйзамда каралган мөөнөтү бар. Кээ бир иштер боюнча 1 айлык мөөнөт, өзгөчө оор кылмыштар боюнча 2 айлык мөөнөт. Ар бир судья ушул мөөнөттө ишти карап бүтүүгө тийиш деп мыйзамда жазылган да. Ушул мыйзамдардын талаптарын аткаруу максатында азыркы пандемия учурунда ушу видеоконференция аркылуу ушул мыйзамдын талаптарын аткаруу максатында гана иш аракеттер жүрүп жатат. Мындан сырткары бул соттук реформанын алкагында мынакей мамлекеттик максаттуу программа бар, биздин парламент тараптан бекитилген.
мамлекет башчысынын жарлыктарында дагы ушул сот тутумун цифровизациялоо ушул реформанын алкагында дагы иш чаралар жүрүп, бул дагы бул иш чара ошол иш чаралардын бири болуп саналат. Сот өндүрүшүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу, адам укуктарын камсыз кылуу, ушул видео онлайн сот отурумдары ошол иш чаралардын бири болуп саналат. А бул онлайн режимдеги өтүп жаткан сот отурумдары коронавирус пандемиясына байланыштуу эле эмес, келечекте дагы бул улантыла турган келечекти пландырбайбы анда? Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө менин билишимче ушу камакта кармалган айыпталуучулар ошол тергөө изоляторунда же болбосо жазасын өтөп жаткан жерде эле мындай соттор, мисалы үчүн Американы алалы, видеоконференция менен эле маселени чечип коет. Кийин келечекте эле биз деле ушинтип мамлекеттик жанагы күч, каражат экономдоо, үнөмдөө максатында ушундай онлайн түрдө өткөзсө деле жаман болбойт го деп ойлойм. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ушул мамлекетте жүргүзүлүп аткан санарип системасы жөнүндө. Баарыбыз эле жакшы билебиз, сот тармагындагы ушул электрондук системаны, санарип технологияларын киргизип атат. Ошолордун биринин жемиши катары азыркы күндө өткөрүп жаткан онлайн форматтагы отурумдарды айтсак болот да. Сиздердин ушул 1-Май райондук сотунда дагы ушул жаңылануулар, жаңы технологияларды колдонуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып бербейсизби? Биринчиден, ушу сотко жарандардын арыздары, доо арыздары же болбосо күч органдарынан келип түшкөн жазык иштери жана башка материалдар сотко келип түшкөндө эле биринчи автоматташтыруу системасына киргизилет. Ошол система аркылуу автоматтык түрдө иштер жана арыздар судьяларга бөлүнүп берилет. Бул деген жанагы коррупциялык түзүлүштөрдү жок кылуу максатында ушундай иш чаралар сот реформасынын алкагында киргизилген. Баардык материалдар тегиз бөлүнүп берилет, нагрузкасына жараша ар бир судьянын иштин оорлугуна жараша система өзү тең бөлүштүрүп берет. Бул бир. Экинчиден, баардык сот актыларын биз чыгарган сот актыларды ошол системага киргизебиз. Кийин интернетте биздин өзүбүздүн интернет баракчабыз бар, сайт Sotkg деген, ошол жака баардык соттук чечимдер жарыяланат, ачык, ушул ачык айкындуулук принциптерин камсыз кылуу максатында ошолорду биз жарыялайбыз интернет. Андан кийин сот отурумда бизде аудио-видео жазуу жүргүзүлөт. Баардык судьянын тараптардын кыймыл-аракеттери, судьянын чечимдери, өтүнүштөрү, көрсөтмөлөрү, айтор баардык сот процесси видеого жана аудиого жазылат. Ал протокол, кыска протокол түзүлөт жазуу түрүндө, бирок аудио-видео протокол бизге диск менен ошол иштин ичине тиркелет. Кийин кандайдыр бир чыр-чатак болбосун, ушул элдин сотко болгон ишеними жогоруласын деген ушул сот реформасынын алкагында кирген бул технологиялар болуп саналат. Сиздердин ишиңиздерди бир топ эле жеңилдетип аткан турбайбы? Мындай жагдайда ооба, бизге бир топ эле жеңил. Чоң рахмат, Мирлан мырза, биздин студияга келип, ушул Бишкек шаарындагы сот отурумдары онлайн режимде өтүп жатканы тууралуу менин суроолорума жооп бергениңиз үчүн, көрүүчүлөрдү дагы кызыктырып аткан, же болбосо көңүлүн өйүтүп аткан суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кечээ мезетте онлайн форматта өтүп жаткан сот отурумдарынын оң жана терс жактарын сүйлөштүк. Менин суроолорума 1-Май райондук сотунун судьясы Мирлан Термечиков жооп берди. Көрсөтүүнү мен Бурулаев Сурманкулова алып бардым. Ала 24-төн алыстабаңыздар.